Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. İnşallah Menhecü Salik'in kitabına sağız dolantabız. Ötkönki sabakta hayız jana nifas bölümünü oku ötkönbüz. Oşonu menen darat tazalık bölümünü götürgönbüz. Emi andan keyinki bölüm bu namaz bölümü. Namaz bölümünü okurdan burada namazdın ordu jönünde kısaça aytып ötө turgan bolsok, namazdın şariattagı ordu ötө çoң. Namaz bul her bir musulmanga, akıl esi ordunda balagатка жеткен musulmanga, erkek bolsun ayal bolsun, farz, mildеттүү түрдө аткаруу керек болгон эң негизги farzlardan. Бул намаз шариатта исламдын экинчи негизи болуп эсептелинет. Sahih Bukhari Müslim'de kelgen hadiste Abdullah ibn Umar деген sahaba rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. İslam dini 5 rüküge kurulgan. Oşolordun ikincisi namaz dedi. Birincisi la ilahe illallah Muhammed Resulullah bolsa, ikincisi bolsa namaz. Bu namazdı üzülsüz vaktisinden keçiktirүү je bolboso taştap koyuu bul ötө çoң günölөрдөн. Bul jönүндө көптөгөн ayat hadisler kelgen. Oşol hadis ayatlardan kebirlerini eskere turgan bolsok, Sahih Müslim'de kelgen hadiste Cabir radıyallahu anh rivayet kılat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты deydi. Beyne raculi ve şirki avil kufri terkis salah. Adam balası menen şirktin je bolboso kafirliktин ортосу bul namazды таштоо дейт. Тагыраак айтканда, namazды таштап кое турган болсо, анда ал ширк же болбосо күфрлүк амал кылыптыр деген мааниде. Бул өтө коркунучтуу. Ошондой эле Умар радıyallahu anh айтат: La hazza fil islam limen taraka as-salat. Kimde kim namazды таштаган болгон болсо, ал үчүн исламдан эч бир үлүш жок дейт. Namazды таштаган адам үчүн исламдан эч бир үлүш жок деп айтып жатат. Ошондой эле Абдуллах ибн Мас'уд деген сахаба айтат: La dina limen la yusalli. Kimde kim namaz окубаган болсо, анын дини жок экен дейт. Бул деген өтө коркунучтуу. Ошон үчүн намазга эч бирибиз кайдыгер карабашыбыз керек. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'a as-salata wattaba'a ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya." Alardan keyin, peygamberlerden keyin bir kavim kaldı. Aların ardından oşuna bir kavim kaldı deydi. Alar ne kılıştı? Ada'a as-salat, namazdı kaydıgar karap jogotuştu. Jana özlerinin şahvatlarını erişip ketişti. Alar şunday gayga taştalışat dedi. Gay degen ne degende? Alınır aytışat: Tozoktoğu bir öröngө taştalışat dedi. Alardın oşo tozoktogу bir өрөнгө түшүүсүнүн себеби эмне деди? Намазга кайдыгер карап, намазды жоготкондордун себептүү. Жана өздөрүнүн шахваттарын ээрчиген себептүү деди. Бул аяттын тафсирини Саад ибн Аби Ваккас деген сахабадан сурашты. Акану тарикин лаха, бул намазды жоготушту дегенден максат алар намазды таштап коюшту эле деди. Ошондо айтты ал: Жок, ла лау таракуха ла кафару. Эгерде алар таштап койгон болсо, намазды окубай таштап койса, анда алар кафир болуп кетет эле деди. Бирок валакин кану юахируна салата ан вактиха. Алар ошол намазды өз убактысынан кечиктирип окушат эле деди. Демек, намазды өз убактысынан кечиктирип окуу, убактысын кечиктирип окуу ошол тозоктогу bir өрөнгө түшүүгө себеп болуп аткан болсо, намазды окубай бир жолу таштап койгон жазасы кандай болот? Бул деген өтө коркунучтуу. Ошон үчүн ар бир мусулман бул намазын эч качан кайдыгер карабаш керек. Эч бир себеп менен намазды таштаган болбойт. Эми намаз окубаган адам үчүн ушул айып жетишиктүү. Намаз окубаган адамды алымдар арасында талаш бар. Ал ошол намаз окубаган адам мусулманбы же кафирбы деген. Ал өлсө мусулмандар сыяктуу жаназа окулабы, окулбайбы? Ал өлсө ошол мусулмандардын мүрзөсүнө коюлабы же коюлбайбы деген талаш маселелер бар. Ошон үчүн бул өтө коркунучтуу. Намаз окуган адам үчүн ушул айып өзү жетишиктүү. Ошон үчүн намазга эч бирибиз кайдыгер карабашыбыз керек. Мен жумушум бар же болбосо башка нерселерим бар деп шылтоо кылбашыбыз керек. Эң биринчи намазды коюш керек. Эгерде намазыбызга ылайык келсе, ошондо башка нерселерди кылышыбыз керек. Эгерде намазыбыздын жоготуусуна себеп боло турган болсо, анда башка жумушуңдагы башкадан эч бир пайда бербейт. Хадисте келгенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мусулман адам кыяматта эң биринчи суралуучу нерсеси бул намазы дейт. Эгерде намазылдан ийгиликтүү өтө турган болсо, анда башкасынан жеңил болот дейт. Эгерде намазынан ийгиликтүү өтпөсө, анда башкасы кыйын болот дейт. Ошон үчүн намазга эч бир кайдыгер карабашыбыз керек. Андан кийин китепти окуп баштай турган болсок, бул алмайтты Китабус Сала, намаз китеби. Эң биринчи намаздын шарттарынан баштайт бул алым.
Негизи намаздын 9 шарты бар. Бирок үчөөнү башка ибадаттар, бардык ибадаттарга да шарт болгон үчүн аны эскеришпейт дагы, кыскартып 6 шарты бар деп айтып коюшат. Ал үчөөнү даарат багында айтып өткөнбүз. Биринчиси ислам, кафир адам намаз окуса да кабыл болбойт. Экинчиси болсо акыл, жинди адам намаз окуса кабыл болбойт, ага фарыз да болбойт. Үчүнчүсү болсо тамиз, жаш бала акыл эси ой жүгүртүп кала турган деңгээлге жетиш керек. Эгерде тамиз болбосо, ошондой деңгээлге жетпесе, ал намаз окуса, ал намазы туура болбойт. Анткени ал ниет кыла албайт. Бул 3 шарт бардык ибадаттарда келет. Эми намазга тиешелүү жеке 6 шартын эскере турган болсок, бул намазга кирерден мурда, намазды баштардан мурда болуучу шарттар. Буну кээ бир алымдар намаздын сырткы фарыздары деп атап коюшат. Ошолордун эң биринчиси бул тахара, тазалык. Тахара жөнүндө окуп өттүк. Тахара дегенден максат даарат алуу жана гусул алуу. Бул мурунку сабактарда ушул эки биринчи шартка байланыштуу тазалыкты баарын окуп өттүк. Андан кийин экинчи шарты болсо, бул нажасаттан таза болуу. Нажас нерседен, бул жөнүндө да окуп өткөнбүз. Нажас нерседен намаз окуучунун биринчи денеси таза болуш керек, экинчиси болсо кийими таза болуш керек, үчүнчүсү намаз окуган жайы болуш керек. Бул эки шартка байланыштуу баардыгын тазалык китебинде окуп өттүк. Андан кийинки үчүнчү шартка келишет. Айтып жатат: "Тaqaddamana at-taharatu min shurutiha." Биз мурунку китептерде, мурунку сабактарда айтып өттүк, тазалык деген бул намаздын шарттарынан деди. Андан кийин айтып атат: "Wa min shurutiha." Дагы намаздын шарттарынан андан кийинки шарты бул үчүнчү шарты. Духулул вакт. Намаздын убактысынын кирүүсү. Намазды өз убактысында окуусу. Буга далил Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Инна салата канат алал му'минина китабан мавкута." Чындыгында намаз му'миндар үчүн өз убактында фарыз болгон дейт. Ар бир намаз өз убактында фарыз болгон. Бул аламдардын арасында талашсыз маселе. Намазды убактысы кире эле окуп койсоң, анда ал намаз туура болбойт. Убактысы киргенден кийин кайра окуш керек. Ал эми убактысы чыгып кеткенден кийин окуй турган болсо, ал убактысы чыгарган үчүн күнөөкөр болот, чоң күнөөкөр. Бирок намазы туура болуп, каза болуп саналат. Бирок ал кечиктирген үчүн чоң күнөөкөр. Жана аятта айтып өттүк, адамдардын ошол тозокко кирүүсүнүн себеби намазды өз убактысынан кечиктирген себеп болгон. Ошон үчүн ал чоң күнөө. Бирок кечиктирген адам намазыны кечиктирсе дагы окуш керек казасын. Андан кийин бул алым айтып жатат: "Вал аслу фихи." Эми ушул убакыттын кирүүсү шарт экендигине далил дейт. Hadis Jibril annahu amma an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem fi awwal waqti wa akhirih wa qala ya Muhammad inna as-salata ma bayna hadayn al-waqtayn. Rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa Tirmizi. Jibril aleyhisselamdan kelgen hadis dalil bolot. Jibril perişte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip 2 gün geldi. Birinci günü namazdарды birinci vaktısında okudu. Peygamberimizga imam bolup birinci vaktısında okudu. Ekinci günü namazdı en akırkı vaktılarında okudu. Peygamberimizga imam bolup okudu. Andan keyin Allah aytты: "Ey Muhammed, namaz ушул 2 вакыттын аралыгында." Тагыраак айтканда намаздардын вактысы башталышы ушул, бүтүшү ушул деп баяндады. Бул хадисти Имам Ахмад жана Насаи Тирмизи риваят кылган. Эми намаздын вактысы шарт экенин эскергенден кийин намаздардын вактысын баяндаган эң туура бир хадисти эскерет. Негизи намаздардын вактысын баяндаган көптөгөн хадистер келген. Бирок көпчүлүгү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын окуган, кылган ишинен, сахабалар Пайгамбар ушундай вакытта окуду, мындай вакытта окуду деп кылган, көргөн эмелерин айтып баяндаган хадистер. А Пайгамбарыбыз өзү сөз түрүндө намаздын вактысы мындай башталат, мындай бүтөт деп айткан сөз түрүндө келген эң туура хадис бул алымдар айтышат, ушул Абдуллах ибн Амр деген сахаба риваят кылган хадис. Ушул хадисти бул алым эскерди. Айтып жатат: "Ана Абдуллах ибн Амр радияллаху анху анна Набий саллаллаху алейхи ва саллям кал." Абдуллах ибн Амр деген сахаба риваят кылып жатат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Вакту зухри иза залат аш-шамси ва кана зиллу ар-раджули катулихим." Биринчи зухурдун, пешиндин вактысын баштады. Пешиндин вактысы дейт, күн оогандан баштап, күн чак түш ортого келип туруп оогандан баштап, ошол ар бир нерсенин көлөкөсү өзү менен тең болгонго чейин ошол аралык зухурдун вактысы деди. Эми пешиндин вактысын билиш үчүн кандай кылабыз? Пешиндин вактысы күн чыкканда, күн чыгыш тараптан батыш жакка келет.
чыгып келип туруп, андан кийин так ортого келет. Так ортого келип туруп, андан кийин батыш жака оогуп баштайт. Ошол оогуп баштагандан баштап пешиндин убактысы башталат. Бирок күн ортого келгенде, кээде күн так ортого келгенде дагы чыгыш жактан бир аз көлөкөсү калат. Так ортого келсе дагы көлөкөнүн баары жоголуп кетпейт кээде. Бир аз бир карыч болсо да көлөкө калат. Андан кийин батыш жака көлөкө түшүп баштайт. Ошо батыш жака көлөкө түшүп баштары менен пешиндин убактысы башталат. Эми пешиндин убактысынын бүтүшү үчүн эгерде так ортого келгенде чыгыш жакта бир карыч көлөкө калган болсо, анда бир таяк коюлуп туруп, ошол бир карычты эсептеп, анан ошол таяктын көлөкөсүн эсептейт. Ошондо пешиндин убактысы бүтөт. Батыш жака ошол таяктын өзүнүн ченеминде көлөкө түшсө, андан ашыкча жанакы канчалык калган болсо, бир карыч калган болсо, ошону да кошуп туруп эсептегенде, ошондо пешиндин убактысы бүтөт. Бул пешиндин убактысы. Андан кийин айтып жатат: "Мәләм тахдурул аср". Пешиндин убактысы ошо асырдын убактысы келгенге чейин дейт. Бул деген эмнеге далил болот? Намаздардын убактысы биринин артынан бири өсүп келет. Тагыраак айтканда, пешиндин убактысы бүтөр замат адам баласынын көлөкөсү өзү менен тең болгондон кийин эле дароо асырдын убактысы кирет деген майында. Андан кийин айтып жатат: "Вактыл аср", эми асырдын убактысы дейт. "Мәләм тасфарыш шамс". Ошол адамдын көлөкөсү өзү менен тең болгондон баштап, ошо асырдын убактысы кирет. Ошондон баштап күн өтө саргайып калганга чейин ошол асырдын убактысы деди. Бул асырдын алымдар айтышат эки убактысы бар. Биринчиси вактыл ихтияр дейт. Үзүрсүз, себепсиз адамдар, үзүрү жок адамдар ошол убакытта окуш керек. Адам баласынын көлөкөсү өзү менен тең болгондон баштап күн саргайганга чейин, күн батканга чейин эмес, күн саргайганга чейин окуш керек. Андан кийин күн батканга чейин экинчи убактысы бар, ал үзүрлүү адамдар үчүн. Ал үзүрү жок адамдар деле ошол убакытта деле окуса болот, бирок алар үчүн макрух болот. Үзүрлүү адамдар ошол күн батканга чейин окуса болот. Буга далил Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Кимде-ким күн батканга чейин бир рекет асырды окуп калган болсо, асырдын бир рекетин окуп калган болсо, анда ал асырга жетишиптир" дейт. Демек, асырдын убактысы эки убакыт бар. Биринчи убактысы ошол күн саргайганга чейин, андан кийинкиси болсо күн батканга чейин. Андан кийин шамдын убактысын айтып атат. "О вакты салатил магриб ма лам ягбиш шафак". Магриптин убактысы күн баткандан баштап күндүн кызылы жоголгонго чейин дейт. Күн баткандан кийин, толук баткандан кийин асманда бир аз кызыл калат. Ошол кызыл бир нече убакыт турат. Андан кийин ал жоголуп асман агарат. Шафакыл ахмар деп, абияд деп коет, агарат. Ошол ак киргенге чейин, кызыл жоголуп ак киргенге чейин ошол магриптин убактысы болуп саналат, шамдын убактысы болуп саналат. Андан кийин айтып жатат: "Вакт салатил аша иля нисфил лайл". Эми куптандын убактысы болсо, ошо магриптин убактысы бүткөндөн баштап, кызыл жоголгондон баштап, толук батыштан кызыл жоголгондон баштап түндүн жарымына чейин дейт. Түндүн ортосуна чейин дейт. Түндүн ортосуна кантип билебиз? Күн баткандан баштап таң кирген убакыт. Ошол экөөнү алабыз дагы, ошол эки убакыт канча саат бар? 10 саатпы, же 6 саатпы, 7 саатпы? Канча саат түн болсо, ошонун ортосуну эсептейбиз. 6 саат болсо, 3 сааттан кийин түндүн жарымы кирет, күн баткандан баштап. Ошол түндүн жарымына чейин куптандын убактысы деди. Бул куптандын убактысы дагы эки убакыт болуп саналат. Бул биринчиси вактыл ихтияр, жөн убакытта окуу үзүрсүз адамдарга. Анан үзүрлүү адамдар баамдаттын убактысы киргенге чейин, таң киргенге чейин окуса боло берет. Ал эми үзүрү жок адамдар таң киргенге чейин окуса, алар үчүн макрух болот. Бул жана асырдын убактысы сыяктуу. Андан кийин айтып жатат: "Вакты салат субхи мин тулу'ил фажр ма лам татлу шамс". Фажрдын убактысы, баамдаттын убактысы таң киргенден баштап деп. Таң эки түрдүү болот. Биринчиси фажрл казиб деп, жалган таң. Бир аз таң кирип туруп, ал жоголуп кетет. Андан кийин
экинчи таң кирет. Андан кийин жалаң гана жарыктык болуп таң атып кете берет. Биринчи жарык болгондо ал бир аз турат да кайра жоголот, андан кийин чыныгы таң кирет. Ошол таң киргенден баштап фажрдын убактысы кирет. Ошондон баштап күн чыкканга чейин деди. Бул хадисти имам Муслим риваят кылган. Бул сахих хадис. Ушул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 намаздын убактысын баяндады. Фажрдын убактысы ушул таң чыккандан баштап күн чыкканга чейин гана. Бир намаздардын убактысы бири-бирине уланып турат дедик. Бирок бир гана фажрдын убактысы зухурга уланбайт. Күн чыкканга чейин эле болуп эсептелинет. Күн чыккандан кийин фажрдын убактысы бүтөт. Андан кийин бул алып жатат: "Ва юдрик вактус-сала بإدراك الركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه." Намаздын убактысы кайсы нерсе менен жетишебиз дейт. Мисалы үчүн асырдын убактысы күн батканда бүтөт дедик. Күн батардан мурда асырдын бир рекетин окуп калсаң, анда асырдын убактысына жетишкен болосуң дейт. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: кимде ким намаздан бир рекетке жетишкен болсо, анда ал намазга жетишиптир. Тагыраак айтканда, намаздын убактысына жетишиптир. Бул хадис Сахих Бухари Муслимде келген. Демек, мисалы үчүн асырдын убактысы күн батканда бүтөт дедик. Күн батардан мурда асырды бир рекет окуп калган болсоң, анда асырды өз убактысында окуган болосуң деген мааниде. Андан кийин айтып жатат: "Ва ла яхиллу та'хируha aw ta'khiru ba'daha an waqtiha li'uzrin aw ghayrihi illa idha akhkharaha liyajma'aha ma'a ghayriha fa innahu yajuzu li'uzrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwiha." Намазды өз убактынан эч кандай себептер менен аны кечиктирген болбойт деди. Аны эч бир себепке кечиктирсе болбойт. Качан гана кечиктирсе болот? Эгерде кошуп окуй турган намаздарды кээде, мисалы үчүн сапарда, кээ бир убакыттарда эки намазды бириктирип окуса болот. Ошондой ниети болгон болсо гана кечиктирсе болот деди. Мисалы үчүн сапарда жүргөндө пешин менен асырды бириктирип окуса болот. Же болбосо шам менен куптанды бириктирип окуса болот. Кимде ошондой ниети болгон болсо, сапарда болгон болсо, же болбосо жамгырда болгон болсо, же болбосо оорунун себебинен болсо, ошондой убакытта гана кечиктирсе болот дейт. Андан башка убакыттарда эч качан намазды өз убактынан кечиктирген болбойт деди. Эми бул качан бириктирип, качан кошуп окуса болот, алар өзүнчө келет. Ал өзүнчө бөлүмдө келет. Бул жерде азыр ошол кечиктирсе, качан убактында кечиктирсе болот, ошол жөнүндө гана кыскача айтты. Бирок ал жөнүндө өзүнчө үзүрлүү адамдардын намазы келет. Андан кийин айтып жатат: "Вал афдалу тaqdim as-salat fi awwal waqtiha." Эми намазды өз убактында, биринчи убактында, намаздын убакты кирери менен окуган жакшы дейт. Акыркы убактына кечиктирбей, биринчи убактысында окуган жакшы дейт. Бул туура, буга көптөгөн далилдер бар. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Васари'у ила магфиратин мин раббикум." Силер Раббыңардын магфиратына, кечиримине шашылгыла деп көп жакшы амалдарга шашылууга үгүттөгөн көптөгөн аяттар келген. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурашты: "Кайсыл амал эң жакшыраак?" дегенде, Аллах Таалага эң сүйүкүмдүү дегенде, "Ас-салат аля вактиха", өз убактында намаз өз убактында окулган деди. Эң биринчи убактында окулган бул жакшы деп айтып жатат. Андан кийин айтып жатат: "Качан кечиктирген жакшыраак, акыркы убактысына кечиктирген жакшыраак?" дегенде айтты: "Иллал иша ида лам яшук." Эгерде куптан кыйынчылык болбосо, оорчулук болбосо, куптан намазыны кечиктирип окуган жакшы деди. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: пайгамбарыбыз бир күн намазды куптандын эң акыркы убактысына кечиктирип окуду сахабалар менен. Андан кийин айтты: "Ушул убакытта эгерде силер үммөтүмө оор келбегенде, машакка болбогондо, ушул убакытка кечиктирип окуйт элем" деди куптанды. Ал оор болгон үчүн, машаккат болгон үчүн биринчи убактысында окуду. Бул хадис Сахих Муслимде келген. Андан кийин айтты: "Ва илля зухр фи шиддатил хар." Жана ошондой эле зухр намазды өтө саратанда өтө ысык болсо, өтө күн ысык болгон убакытта пешин намазыны кечиктирип, кичине салкын түшүрүп окуган жакшыраак деди. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза иштаддал хару фа абриду бис-салат фа инна шиддатал хар мин фихи джаханнам муттафакун алейх." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде катуу ысык болуп кеткен болсо, анда намазды кичине салкындатып анан окугула" деди. Анткени катуу ысык бул тозоктун
табынан тозоктун ысыгынан дейт. Андан кийин айтты: "Ва ман фатату салатун важаба алейхи мубадара иля кадайха мураттибан." Кимде-ким намазды убактысынан чыгарып койгон болсо, каза кылган болсо, ал сөзсүз түрдө дароо эстеген замат же болбосо бошогон замат дароо анын казасыны тартип менен окусун дейт. Тартип менен мисалы үчүн 2 намаз каза кылды, асыр менен пешинди дейли. Биринчи пешинди окуш керек, андан кийин асырды окуш керек. Ошол намаздарды канча намаз каза кылган болсо дагы ошону тартиби менен окуш керек убактыларына. Мисалы үчүн 1 күндүк намаз каза кылган болсо, биринчи баамдат окуш керек, андан кийин пешир, андан кийин асыр, андан кийин шам кылып тартиби менен окуш керек. Качан эми тартип түшөт дегенде, фа ин насият тартиб ау жахилаху ау хафа фаутсала. Сакатат тартиб байнаха ва байнал хадира. Эгерде тартибин унутуп калган болсо дейт. Намаздардын тартибин унутуп калган болсо, мисалы үчүн 2 күндүк намаздарды таштап, пешинди таштадым беле, асырды таштадым беле деп ошондой унутуп калган болсо, анда тартипсиз окуй берет. Же болбосо мисалы үчүн унутуп калды. Пешин намазын таштаган, анан асыр намазын таштады дейли. Пешинди кайсы күндүкү, биринчи күндүн пешинди таштадыбы, же болбосо экинчи күндүн пешинди таштадыбы, унутуп калды. Анан асырдын экинчи күнүнкүн таштады. Ошондой унутуп калган абалдарда тартип шарт эмес деди, тартип менен окуу. Же болбосо асырды таштап койду дейли. Асырды таштап койгон болсо, каза кылган болсо, уктап калды же кандай бир себеп менен каза болуп калды. Анан шамдын убактысы кирип, шамдын убактысы да өтүп кетип аткан болсо, азыр казаны окуйн десе, шамдын убактысы чыгып кетет бүгүнкү. Ошондо биринчи шамды окуш керек деген, андан кийин казан окуш керек деп айтып жатат. Ушул жерге чейин намаздын шарттарынын 3-чү шарты убакытка байланыштуу маселелерди кыскача айтып өттү. Андан кийин намаздын кийинки шарттарына киришет. Аны иншалла кийинки сабакта улантабыз. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи.